Салам достор, биздин көптөн бери эле видеолорубуздун астына бир суроо кайра келип атканынан биз ошол темада атайын видео тарталыкчы деп чечтик да. Бул тынчтык сагынуулунан неже визуализация деген эмне деп ушунчалык өжөрлүк менен сурап келатасыз, жооп берели. Визуализация бул сиз элестеткен келечектин, сиздин кыялдарыңыздын, кыскасы балким сиздин максаттарыңыздын сүрөтүн көз алдыңызга келтирүү. Бул кай бир адамдарга оңой эле, ал эми кай бир адамдарга муну кылыш кыйын. Мисалы, интуит адамдар оңой эле сүрөтүн тарта коет, өздөрү ошакта жүргөнүн элестетип алышат, ал эми сенсорлорго кыйын. Балким сиз сенсор болгондуктан сизге бул кыйын болуп аткандыр. Бирок, билесизби, буга өзүңүздү үйрөтсөңүз болот. Мисалы, жөнөкөй эле мисал келтирели. Качан адам визуализация кылганда, мисалы, сизде ушунчалык өзүңүз каалап жүргөн автомашинанын бир маркасын алам деген кыялыңыз бар, же максатыңыз бар. Балким акча топтоп жүрөсүз. Сиздин ошол каалооңузду күчөтө турган, сизге мотивация бере турган, сизди ого бетер шыктандыра турганга түрткү бере турган нерсе бул визуализация. Башкача айтканда, сиз ошол машинада отуруп алып, алдыңкы ролду айлантып баратканыңызды, билбейм, кара очкини тагып, музыканы коюп, мындай айдап баратканыңызды, балким жаныңызда сүйүктүү кызыңызды же жубайыңызды салып баратканыңызды элестетесиз дагы. Анан мен ошол кыялымда, мен азыр машинамды айдап баратам. Ошол абалды, ошол сезимдерди сезгенге аракет кылуу азыр турган турпатыңызда. Бул визуализация. Жөн эле сүрөтүн көрүп коюу эмес, ошол учурда сиз өзүңүздү кандай сезмекчисиз. Кандай гана максат болбосун, бир жакшы коучинг суроо бар. Сиз элестетсеңиз, ошол максатыңа жеттиңиз, жеткенден кийин сизде кандай сезимдер болушу мүмкүн дегенде адам айтып берип атып, ошол нерсе чын эле ишке ашкандай айтып бере баштайт да. Ошол аткарылгандай сезип кеттим деген учурлар болгон. Ошондуктан сиз керек болсо өзүңүзгө ошол суроону бериңиз. Мына, мен ошол заңгыраган тамды салып бүтүп, ичинде диванда телевизор көрүп, кофени жаныма коюп отурам. Менде кандай сезимдер болот? Анан ошол сезимди сезиңиз. Ошол сезимди сезгенден кийин сиздин мээңизге автоматтык түрдө команда кетет. Ошол сезимди кайрадан сезиш үчүн сен ушул тапшырмаларды аткарышың керек деген. Анан сиз эртең ошол убакыттан баштап ар кандай кадамдарды таштаганга аракет кыла баштайсыз. Кыскача ушундай визуализация кыла бериңиз. Сөзсүз түрдө бул нерсе сиздин максатыңызга, кыялдарыңызга жеткенге жардам берет.